Өлкөдө болуп жаткан окуялардын акыркы топтому менен тааныштырабыз. Студияда күндөмий маалыматтык программасы эфирде Кундуз Кенжебаева. Саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача анонс. Кыргызстанда адамдын сөөгүн крематорийде өрттөөгө тыюу салынды. Президент мыйзамга кол койду. Кыргызстанда ушул жылдын 1-октябрынан тарта эң аз пенсия 8800 сом болот. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Бала ырысы жөлөк пулу 4-августтан тарта бериле баштайт турганы маалымдалган. Бирок азыркы учурга чейин бир дагы жаранга 1200 сом өлчөмүндөгү каражат түшө элек. Кыргызстанда корук жана улуттук парктардын аянтын кыскартууга тыюу салуу сунушталды. Toyota Camry'den 28 kilogramdan ашык баңгизат табылып, 4 адам кармалды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда маркумдардын сөөгүнө крематорийлерде өрттөөгө тыюу салган мыйзамга кол койду. Маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө мыйзамды Жогорку кеңеш 25 июнда кабыл алган. Жаңы өзгөртүүлөр боюнча маркумдун сөөгүн өрттөөгө тыюу салынат. Ички иштер органдары тарабынан тек жайы аныкталбаган, тууган туушкандары сөөгүн өлүкканадан алып кетпеген, боюнан алдырган же өлүү төрөлгөн түйүлдүк жерге көмүлөт. 2024 жылы адам өзү сөөгүн өрттөө жолу менен акыркы сапарга кетүүнү чечип, керес калтырган маалда киши абакта каза болуп, жубайы, жакын туугандары же башка туугандары болбогон маалда жана тек жайы аныкталбаган сөөктөрдү кремацияга уруксат берүү сунушталган. Мындан сырткары өзгөчө кооптуу инфекциялык оорулардын жайылуусунун алдын алуу максатында карантиндик жана өзгөчө кооптуу инфекциялардан, түшүнүксүз этиологиядагы инфекциядан каза болгон маркумдардын сөөгүн өрттөө да демилгеленген. Бул коомчулукта талкууга төшүп, сунушталган документтердеги мындай беренелер алып салынган болчу. Кыргызстанда ушул жылдын 1-октябрынан тарта эң аз пенсия 8800 сом болот. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кабар улуттук маалымат агенттигине берген интервьюсунда айтты. Ал буга чейин пенсия жыл сайын 200-300 сом, эң көп дегенде 500 сомго жогоруласа, бул жолу сезилерлик көтөрүлө турганын билдирди. Кыргызстанда пенсия акыркы жолу 2025 жылдын 1-октябрында жогорулап, эң аз пенсия 7100 сом болгон. Кыргызстандын Конституциясынын 44-чү беренесине ылайык пенсия социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам жашоо минимумунан төмөн болбошу керек. Быйылкы жылы бюджетке ушул айлык акыларды көбөйтүш үчүн 62 миллиард сом кошумча таптык да. Биздин мен жанагы экономикабыз канчалык жакшыраак өссө, салыктар ошончолук инвестицияны канчалык көбүрөөк тартып келсек, биздин салыктар ошончолук көбүрөөк бюджетибизге түшүп, биз мүмкүнчүлүгүбүз аябай жакшы пайда болуп атат да. Пенсияны мен жана айтып кеттим, пенсияны дагы жакшы быйыл жакшынакай кылып көтөрүп беребиз. Өлкөнү күйүүчү май менен камсыздоо максатында министрлер кабинети бир катар өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кабар подкастка берген маегинде билдирди. Анын айтымында өлкө күйүүчү майдан 90%дан ашыгын импорттойт жана геосаясий кырдаал бааларга түздөн-түз таасирин тийгизүүдө. Буга байланыштуу Кыргызстан, Россия, Беларусь, Кытай, Азербайжан, Өзбекстан, ошондой эле Европа жана Туркия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Аны менен катар Европадан, Туркиядан дагы күйүүчү май алып келинип жатканы, бирок транзит жагы оор болуп жатканы белгиленди. Бак өзү кымбаттады, бирок ошо жол алып келгенге кеткен чыгашалар дагы абдан өсүп атат да. Дизелди, жанакы газ, автоунааларды газ менен жүргөн газ, анан кийин 92 маркада бензиндик, эми көпчүлүк биздин элибиз 92-ни куят да. Ошолорду субсидиялоо маселеси боюнча биз жобо иштеп чыгып, ошон үчүн кичине кымбаттаттырбай турабыз да, кармап атабыз бааларды. Бирок айта кетейин, баалар баары бир акырындан кымбаттайт.
Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов айрым объектилерди чет элдик жеке аскердик компания кайтарат деген маалыматты төгүндөдү. Интернет айдыңында Айдарбек Раев өлкөдөгү айрым объектилерди чет элдик жеке аскердик компания кайтарат деген жалган маалымат таратканын, чет элдиктер Кыргызстанда курал алып кандайдыр бир объектини кайтарууга мыйзам жол бербесин белгилеген. Алагөзов кен чыккан жерлерден жана башка бергилешкен долбоорлордун коопсуздугун Кыргызстандан милициясы жеке күзөт кызматтары камсыздарын эске салган. Ошондой эле элди жалган маалыматтарды таратпоого жана бөлүшпөөгө чакырды. Урматтуу кыргызстандыктар, бул жигиттин видеосун башкалар да көрүп алып, ишенип албасын, жаңылып калбасын деген ниетте маалымдап жатам. Анткени видеодогу сөздөрүнүн бардыгы жалган. Бир дагы чет өлкөлүк жаран курал алып биздин аймакта кандайдыр бир объект кайтарбайт. Ага мыйзамдар да жол бербейт. Ошол эле малда элди дүрбөлөңгө салуу максаты да кашайып көрүнүп турат. Тилекке каршы коомубузда маалыматтардын чын бышыгын тактабай туруп, чын эле ушундайбы деп ээрчип кеткен жарандарыбыз да бар. Мен толук жоопкерчилик менен айтып коеюн. Кыргызстандын аймагында бир да чет мамлекеттин куралдуу күчтөрү же түзүмдөрү жок. Болушу да мүмкүн эмес. Өлкө аймагындагы кен казуу жана башка биргелешкен чоң долбоорлор болобу, аларды иштетүүдөгү коопсуздукту өзүбүздүн милиция кызматкерлери же жеке күзөт кызматтары камсыз кылат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы жамааттык коопсуздук жөнүндө келишими уюмунун мүчөсү катары кабыл алынган эл аралык милдеттемелердин алкагында гана Кан шаарындагы Россиялык бирдиктүү аскердик объект иш алып барууда. Ал эми видеодо сүйлөп жаткан Айдарбек Раев 2024-жылы Американын жарандыгын алыптыр. Ал жакта жатып алып жомокто окубай, бул жактагы туугандарынан деле сурап койсо болмок экен. Көрүнүп тургандай, Кыргызстандын өнүгүүсүн каалабаган сырткы күчтөр бар. Айдарбектей балдар өздөрү билип билбей, түшүнбөй мына ушундай күчтөрдүн куралына айланууда. Бийлик мыйзамдуу жоопко тарта баштаса, мени жөн эле жоопко тартып атат деген сөздөрдү айта башташат. Ошондуктан ушундай жалган маалыматтарды таратып провокация кылуудан алыс болуңуздар. Кыргызстанда мамлекеттеги жаратылыш коруктарынын, улуттук парктардан жана башка өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын аянтын кыскартууга, ошондой эле алардын коргоо макамын төмөндөтүүгө 20 жылдык мораторий киргизүү сунушталды. Демилге жаратылыштын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого, экологиялык коопсуздукту камсыз кылууга жана эл аралык милдеттемелерин аткарууга багытталганы белгиленет. Мораторий 20 жылга берилет жана аны ишке ашыруу үчүн кошумча бюджеттик каражат талап кылынбай турганы айтылды. Кыргызстанда мамлекеттик жаратылыш коруктарынын, улуттук парктардын жана башка өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын аянтын кыскартууга, ошондой эле алардын коргоо макамын төмөндөтүүгө 20 жылдык мораторий киргизүү сунушталды. Коомдук талкууга чыгарылган долбоорго ылайык мораторий күчүнө кирсе, мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын чек араларын өзгөртүүгө, аянтын кыскартууга же коргоо категориясын төмөндөтүүгө жол берилбейт. Жыл өткөн сайын экологдор туризмди өнүктүрүү жүйөсү менен акыркы жылдары коруктарга, улуттук парктарга конок үйлөр көп курулуп, автоунаа жана аркан жолдор курулуп жатканын сынга алып келишет. Мындан улам бул долбоордун негизги максаты Кыргызстандын жаратылыш аймагын, сейрек кездешүүчү жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү, жаратылыш ландшафтарын жана өлкөнүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо болуп саналат. Дүйнөлүк коомчулуктун алдында бир топ кепилчиликтерди алганбыз. Ал кепилчилик ошол Күнбин Монреал глобалдык алкактык программа бар, ошол биотүрдүүлүктү коргоо жаатындагы. Ошол алкактык программанын эң бир негизги максаттары бул корголуучу жаратылыш аймактарын ошо өлкөлөрдүн 30%-на чейин деңгээлде көтөрүү. Ал эми Кыргыз өлкөсү дүйнөлүк кургакчылыктын нөлбүтүн 13 гана пайыз үлүшүн ээлегени менен флора, фауна байырлоосу, өсүшү боюнча бир топ белгилүү пайыздарды ээлейт да. Тактап айтканда флоранын 2%, а фаунанын 3% ошол Кыргыз мамлекетинин аймагында байырлайт жана өсөт. Ошол себептен биз мындай дагы бир жаңы демилгелеп, башка өлкөлөргө үлгү иретинде чыгып жатабыз. Буга чейин микрокоруктарды түзүү ошо биздин өлкө биринчиден жүзөгө ашырган. СНГ өлкөлөрүнүн ичинде ушул экологиялык коридорлорду түзүү боюнча дагы
алдыда баратабыз. Азыркы учурда Кыргызстанда өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тармагы өлкөнүн жалпы аянтынын 7,38%-ын түзөт жана 10 мамлекеттик жаратылыш коругу бар. Ошондой эле 13 мамлекеттик жаратылыш паркы, 64 комплекстүү ботаникалык, зоологиялык өзгөчө корголуучу аймактар бар. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын жалпы аянтынын 11%-дан ашуу өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары деп танылат. Алардын ичинде 10 мамлекеттик жаратылыш коругу, 13 мамлекеттик жаратылыш паркы жана 64 корукчалар, 5 микрокорук, 2 жергиликтүү деңгээлдеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары. Ушул сыяктуу азыр бүгүнкү күндө 2 экологиялык коридор түзүлдү. Бул бүт аракетибиз, демилгебиз ошо өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын аянтын кеңейтүү менен сапатын дагы жогорулатуу. Андан сырткары бүгүн президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасындагы геологиялык парктар жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам 2026 жылдын 24 июнунда Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Аталган документ геологиялык парктардын улуттук тармагын түзүү үчүн өз алдынча укуктук базаны түзүү, уникалдуу геологиялык объекттердин сакталышын камсыз кылуу жана туруктуу туризм аркылуу региондорду өнүктүрүүгө дем берүү максатында кабыл алынган. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Манас шаарынын так борборунда жайгашкан 2 социалдык мекеменин орду 1 жылдан бери кароосуз жатат. Авариялык абалдагы билим берүү бөлүмү менен музыкалык мектептин имараттары сүрдүрүлгөндөн кийин аймак иретке келтирилбей, курулуш калдыктары менен топурак бүгүнкү күнгө чейин тазаланган эмес. Бул көрүнүшкө нааразы болгон тургундар бийликтен маселени тез арада чечүүнү талап кылууда. Алар ошол жердин кожоюну болуп атат. Алар ошону өздөрү бул биздики, буну монтип жакшынакай коргондоп койлу, акча түшкөндө анан баштайбыз дегенде белгиле берип коюш керек да. Анан болду, бузулду дагы, кете беребиз деп талак окшуп таштап койбойчу. Бул деген шалакылык деп ойлойм. Манас шаарынын борборундагы бул жер 1 жылдан бери өзгөрүүсүз турат. Авариялык абалдагы билим берүү бөлүмү менен музыкалык мектептин имараттары сүрдүрүлгөндөн кийин аймак иретке келтирилбей, курулуш калдыктары менен топурак бүгүнкү күнгө чейин тазаланган эмес. Тургундар мындай көрүнүш шаарга жарашпай турганын айтып, бийликтен чара көрүүнү талап кылышууда. Азыр мисалы күндүн ысыгында турабыз биз, чаң баскан. А жамгыр жаганда келип көрөлүчү, кандай болуп калат. Жамгыр жаганда тротуардан адамдар жүргүнчүлөрдүн басууга такыр мүмкүнчүлүгү жок. Жолдун ары бетине унаалар менен аралашып жүрөт. Бул кооптуу да аябагандайчы. Мен ошол нерсени утуруп эскерте берип, эмне мэрияда иштегендер же жергиликтүү бийлик жетекчилери аны көрбөй атабы? Же бул жерден өтүшпөйбү? Алар вертолет менен жүрүшөбү? Же самолет менен жүрүшөбү? Үйүнө барып келгенде өтөт да ушул жерде. Коймо жерден ашфалтай чыгып кетиптир, ушул жерге 20 тинеке таптырып туруп жаап коеюн дейт да. Туурабы? Же сөзсүз эле жарандар чыгып эле безилдип айта бериш керекпи? Дээрлик 1 жылдан бери кароосуз турган аймак шаар бийлигинин көңүл сыртында калгандай таасир калтырууда. Жергиликтүү тургундар калаанын чок ортосундагы бул жерди кароосуз калтырбай, тез арада иретке келтирип, көрктөндүрүү же максаттуу пайдалануу боюнча иштерди баштоо зарыл деп эсептешет. Эмиле күн жаза бияка чындап эле баса албай каласың, адам ылайт. Ошол бизде эле жакшы мээре караушыларды ошол жерлерде оңдоп койсо жакшы болот. Баары жакшынай болуп келип, жерибиз баткак болуп жатса жарашпай калат го. Мэрия кандайдыр бир дейлик өзүнүн шалакылыгын көрсөттү деп айтам. Эмне дегенде мына караңыздар, мына жолдун эле жеринде лай болуп жатат. Эмне кылыш керек? Бул жерде сүрдүрүп, тазалатып койсо болмок. Жамгыр жай турган болсо эмне болот? Суусундай эле барат, арыкталат, сонча кетет да дагы. Шаар бийлигинин маалыматына алайык, учурда бош калган жерге курулуш жүргүзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Курулуш иштерин кайсы компания аткарары аныкталгандан кийин аймактын айланасы тосулуп, курулуш расмий түрдө башталат. Алдын ала маалыматтарга караганда, бул жерге кайрадан билим берүү тармагына тиешелүү жаңы имарат курулушу мүмкүн. Бирок долбоордун так мүнөтү, каржылоо булагы жана курулуш качан башталары азырынча белгисиз. Билим берүү бөлүмүнүн имараты болгон, ал жерде музыкалык мектеп дагы бар. Аны бүгүнкү күндө эскиздик проектчилер даярдалып, аны куруу иштерин сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Туура бүгүнкү күндө ал жер ачык турат. Өткөндө сессияда да ушул маселе көтөрүлгөн. Ал боюнча куруучу компаниялар тарабынан тосулуп туруп, андан кийин курулуш иштерин жүргүзөбүз. Бирок ага чейин азыркы күнү
ошол эскизный проект менен акчасын бөлдүрүү маселеси каралып жатат. Кийинки маселе биздин музейибиздин эски орду бар. Ал жерде биз ошол канатная дорога деп коебуз. Ошол канатная дорога куруу боюнча пландап, инвесторлор менен тийиштүү иштерди жүргүздүк. Алар тийиштүү адестерин алып келип туруп, жеринен изилдөөлөр жүргүзгөндөн кийин ошол канатная дорога куруу иштери ал жерге пландаштырып атабыз. Ал жерде жүрөт. Анан кийинки эски китепкананын ордун мага азыр билинип атат, азыр маалым болуп атат. Ал жерде жеринен карап чыгып туруп, мындай жаңылоо иштерин жүргүзүшүбүз керек шаарда негизинен. Бейлей кетсек, мурдагы Манас шаардык билим берүү бөлүмү жайгашкан бул жер 1235 чарчы метрди, ал эми музыкалык мектептин жери 865 чарчы метрди түзөт. Учурда шаардык билим берүү бөлүмү жаңы мамлекеттик администрациянын имаратында иш алып барууда. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад. Мамлекеттик салык кызматы жарандарга мүлк салыгын өз убагында төлөө зарылдыгын эскертет. Тагалайык 1 сентябрга чейин ишкердик ишмердүүлүгү үчүн пайдаланылбаган турак үйлөр жана батирлер үчүн салыкты, үй жанындагы короо жай жана бак чарба жер тилкелери үчүн салыкты төлөп жетишүү керек. Төлөнө турган салыктын суммасы тууралуу маалымат салык төлөөчүнүн кабинетинде жайгаштырылган. Ал жерден төлөм кодун же QR кодду түзүп, салыкты дароо төлөөгө болот. Мекеме салык өз убагында төлөнбөсө, мөөнөт өткөн ар бир күн үчүн карыздын суммасынан 0,09% өлчөмүндө туум эсептелерин эскертет. Toyota Camry'den 28 kilogramdan ашык баңгизат табылып, 4 адам кармалды. ИИМдин маалыматында 26 июлда Toyota Camry унаасын текшерүү учурунда анан жүк салгычынан 28 килограмм 666 грамм марихуана табылып алынган. Унааны 33 жаштагы жаран башкарып жүргөн, издөө иштеринин натыйжасында аталган кылмышка шектелип дагы 4 адам кармалган. Шектүүлөрдүн Жумгала районундагы үйлөрүн тинтүү учурунда дагы 482 грамм марихуана жана баңгизат даярдоочу шаймандар алынган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Учурда баңгизат жеткирүү каналдарын жана башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тергөө иштери уланууда. Кыргызстандан тэквондо боюнча курама командасын шылуундар алдап кеткендиктен спортчулар Монголиядагы чемпионатка бара албай калышы ыктымал. Бул тууралуу федерациянын вице-президенти Эрдон Рахим Шаехов билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын ITF тэквондо боюнча командасы Монголияда өтө турган Азия чемпионатына өз убагында жете албай калды. Спортчулар бүгүн аккредитациядан өтүп, эртең белдешке чыгышы керек эле. Команда Албатыда Пекен аркылуу Улан-Баторго учмак. Билетке деп 2 миллион сом которулган, бирок алар сатып алынган эмес болуп чыкты. Учурда федерация спортчуларды чемпионатка жеткирүүнүн башка жолдорун издеп, жардам бере ала турган тараптарга кайрылууда. Бала ырысы жөлөк булу 4 августтан тарта бериле баштай турганы маалымдалган. Бул тууралуу элдик банкада жарандарга мобилдик тиркемеси аркылуу билдирүүлөрдү жөнөткөн. Бирок азыркы учурга чейин бир дагы жаранга 1200 сом өлчөмүндөгү каражат түшө элек. Маалыматка ылайык түндүк тиркемеси аркылуу катталгандардын саны өтө көп болгондуктан техникалык мүчүлүштүктөр жаралган. Ошчордо аталган көйгөйлөрдү жоюу боюнча тиешелүү иштери жүргүзүлүп жатканы айтылды. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Аида Исатбек кызы Жалал Абад облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө билдирди. Бала ырысы төлөмдөр 4 августтан тартып жүргүзүлө баштайт. Кече 3 августта маалымат келген. Бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулу 4 августтан тарта төлөнө баштай турганы маалымдалган. Буга байланыштуу элдик банкта жарандарга мобилдик тиркемеси аркылуу билдирүүлөрдү жөнөткөн. Бирок учурда 1200 сом өлчөмүндөгү каражат бир дагы жарандын эсебине түшө элек. Буга түндүк тиркемеси аркылуу катталгандардын кескин көбөйүшүнөн улам жаралган техникалык мүчүлүштүктөр себеп болгону айтылды. 1 июлдан баштап документтерди топтодук. Ошо бир айдын ичинде ким жетишкендер болсун, ким ошо регистрация кылып заявлениясын берген кишилердики
сіздер айткандай ооба биз министрлик 4 августтан баштап беребиз дегенбиз. Бирок бул технический момент болуп атат. Ошо 4 августтан 10 августка чейин деп жылдырылган. Буйруса 10 августтан баштап толук кандуу ошо 1200 сом ар бир заявительге банкка, элдик банк менен айыл банкка ошол түшөт. Жалал Абад облусуна болгон иш сапарынын алкагында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Аида Исатбек кызы Манас шаарындагы башкармалыктын ишмердүүлүгү менен таанышты. Азыркы учурда бул жерде негизги багыттардын бири бала арысы мамлекеттик жөлөк пулун дайындоо үчүн жарандардын документтерин кабыл алуу. Июль айында эле кийим ошо жетишкен болсо ошолорго алат, андан баштап токтоп калат. Жок, ошол туура эмесин алып. Бир айда токтоп туруп, андан кийин ошо август айынан баштап, буйруса ондан баштап өтөт. Сиздерде кандай кыйынчылыктар болуп атат? Жарандар менен кандай көйгөй менен, кандай маселе менен келип атат? Негизинен бул 3 жашка чейинки бала ырысы июль айы менен токтоп калбайт. Бул мындан ары ар дайым 3 жашка чейинки балдарга берилүүчү жөлөк бул. Калкыбызда ошондой түшүнүктөр болуп аткандыгы чын. Бирок биз айтып коюшубуз керек. Мындан ары 3 жашка чейинки балдардын бардыгы бул жөлөк пулду алганга укугу бар. Негизинен бала төрөлгөндөн кийин баланы ошо жашаган жери боюнча ата-энеси менен бирге жашаган аймакка катташ керек, санарипке. Андан кийин ошо энесинде же ата-энесинин бирисинде айыл банк же элдик банктан эсептери болуш керек, жеке эсептери. Ошол менен гана түндүк аркылуу деле тапшырып койгон мүмкүнчүлүгү бар. Адистердин айтымында документтерди кабыл алуу үзгүлтүксүз уланууда. Жарандар керектүү документтерин тапшырып, мамлекеттик жөлөк пул алуу үчүн каттоодон өтүп жатышат. Ошол эле учурда башкармалык кызматкерлери кайрылгандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жаралган техникалык маселелер боюнча да маалымат берүүдө. Бизде үй бүлөгө көмөк алгандар шаар боюнча 460 эле үй бүлө алат. Үй бүлөгө көмөк алган үй бүлөлөрдөн деле 3 жашка чейинки баласы болгон болсо, бала ырысы жөлөк пулун алууга алардын да укугу бар. Экөөнү тең ала беришет. Негизинен август айынын башталышы менен элдердин келүүсү кичине азыраак экендиги байкалып атат, бирок биз маалымат таратуу иштерин дагы эле жүргүзүп атабыз. Бүтүн аймактык башкарууларга жарыяларды тынбай бердирип атабыз. Келишсин, катталышсын, тапшырышсын деп. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 3 жашка чейинки балдар үчүн бала арысы мамлекеттик жөлөк пулун киргизүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Анын негизинде документтерди кабыл алуу 1-июлдан тарта башталган. Жаңы мамлекеттик колдоо калк тарабынан оң кабыл алынып, ата-энелер анын балдардын муктаждыктарын камсыздоого олуттуу жардам болоорун белгилешүүдө. 7 балам бар. Ошо кичинекей 3кө чыга элек, ошого бала арысына тапшырган келдик. Сүйүнүп келдик. Ошо биринчиден биз президентке рахмат. Биринчиден ошол канча Кыргызстанда канча бала болсо, ошо 3 жашка чейин бала арысын төлөп берип жатат. Мына мен да алып атам алар катарында. Манас шаары боюнча 3 жашка чейинки балдардын жалпы саны 14 миңге жакын. Учурда алардын 5773-үнүн документтери кабыл алынып, бул жалпы көрсөткүчтүн 58%-ын түзөт. Ал эми улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдардын саны болжол менен 445 миңге жетет. Алардын ар бирине мамлекет тарабынан ай сайын 1200 сом өлчөмүндө бала арысы мамлекеттик жөлөк пулу төлөнөт. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземи жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммити алкагында Бишкек шаарынын борбордук Алат оянтында чоң фан зона уюштурулат. Анда тургундар жана коноктор ачылыш аземди жана саммитти түз эфирден көрө алышат. Бул тууралуу Бишкек мэриясы билдирди. Маалыматка ылайык, расмий түз эфир башталганга чейин кыргыз эстрада ырчыларынын жана чыгармачыл жамааттардын катышуусунда концерттик программа тартууланат. Ошондой эле фан зонанын аймагында фудкорттор, жайлар иштейт. Мында тышкары борбор калаанын 4 районунда дагы 10 фан зона уюштурулуп, кала тургундары жана коноктору эки иш-чараны түз эфирде көрө алышат. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Сиздер күндөн маанилүү делген кабарлар менен тааныштыңыздар. Эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.